Салам, дарама сүйүүчүлөр. Бүгүн биз Супер ТВ телеканалынан көрсөтүлө баштаган Итавон класс дарамасындагы актерлор тууралуу айтып беребиз. Максатыңа ишенсең, ага жетесиң. Баштаган ишиңди таштаба. Бул сөздөр биз сөз кыла турган актерлорго таандык сапаттар. Бүгүн биз Итавон класс дарамасындагы баш каармандар Пак Сырой жана Джо Исо тууралуу кененирээк айтып беребиз. Пак Сырой тасмада айткан сөзүнө бек турган, максатына умтулган, тайманбас, өзүнө ишенген күчтүү Итавон класс дарамасындагы Пак Сыройго таандык сапаттар. Баш каармандын ролун атактуу актер Пак Соджун жараткан. Ал иштеги сулуулук, мителер, эми мен сага жолугушууга баратам жана башка фильмдерде Хваран башталды. Ал сулуу болчу. Секретарь Кимге эмне болду жана Итавон класс сериалында роль жараткан. Жалпысынан 25ке жакын тасмаларда роль жараткан. Пак Соджун 1988 жылы 16 декабрда Кореянын Сеул шаарында туулган. Ал үй бүлөдө 3 баланын улуусу. Кесиби боюнча актер. Соджун кичинекей кезинен эле актер болууну кыялданчу жана бул кыялын ишке ашыруу үчүн жогорку мектепте окуп жаткан учурда актер болом деп чечим чыгарат. Бул чечимин ата-энеси колдошот. Пак Соджундун келбети, боюнун узун болгондуктан ага модель болууга көптөгөн сунуштар түшкөн. Бирок актер баш тартып келген. Орто мектепти аяктагандан кийин Соджун Сеулдагы искусство институтуна тапшырып, ал жерде актердук чеберчилик боюнча билим ала баштайт. 2011 жылы Соджундун менеджери аны Keyest Entertainment'тин актеру жана башкы директору Беянг Джун менен тааныштырган. Соджун аталган агенттик менен дароо эле келишим түзүп, ошол эле жылы идеалдуу оюн тасмасына тартылып, актердук карьерасын баштаган. Соджундун актерлуктан башка дагы таланттары бар. Ал өзү тартылган тасмалардын саундтректерин аткарып, кээ бир учурда белгилүү телепрограммалардын алып баруучусу да болуп келет. 2015 жылы Fashionista Awards сыйлыгында эң мыкты актер мырза телесыйлыгын жеңип алган. Учурда сүйүктүүсү жок экенин айткан Соджун карьерасын жеке жашоом деп эсептейт. Джо Исо бул каарман Итавон класста жаш болсо да ой жүгүртүүсү жогору, мамиледе кыздар биринчи кадамды таштабайт деген түшүнүктү четке кагып, сүйүүсү үчүн күрөшкөн, ал үчүн баарына даяр болгон ашык кыз. Бул образды актриса Ким Дами жараткан. Ал 1995 жылы 9 апрелде туулган. Ал да Пак Соджун сыяктуу бала кезинен бери актриса болууну кыялданган жана бул кыялын ишке ашыруу үчүн актердук чеберчилик курстарына барып, камера менен иштөөнү өздөштүргөн. Мектеп учурунда эле театрда ар кандай ролдорду жаратып келген. Ошондой эле актердук чеберчилигин колдонуп, белгилүү кийим брендтеринин модели болуп иштеген. Орто мектепти бүткөндөн кийин Ким Дами Инчон улуттук университетине тапшырып, аткаруу чеберчилиги бөлүмүндө окуган. Анын актрисалык дебюту Римдиктер 837 драмасы болгон. 2018 жылы Ким Дами режиссер Пак Хун Джундун Желмогуз драмасында ойногон ролу менен популярдуулукка жеткен. Бул триллердеги ролунан соң актрисага ар кандай абройлуу кинотасмаларга чакыруулар түшкөн. Ким Дами марионетка, Желмогуз, Итавон класс жана башка тасмаларда роль жаратып, популярдуулукка жеткен. Жалпысынан 10го жакын тасмага тартылган. Ушуну менен кино тайм берүүсү соңуна чыкты. Итавон класс сериалы Супер ТВда иш күндөрү саат 10:00 жана 22:00 жүрүп жатканын эске салалы. Ал эми кийинки берүүдө Итавон класс дарамасы тууралуу сөз кылабыз. Көрүшкөнчө.